Мына бүгүнкү өзүңүздөр билгендей, мына айдоочуларыбыз иш таштоо кылышты. Бул жерде бир топ маселе бар экен. Биринчиден ошол страхованиянын киргени боюнча бүгүн баягы жоопкерчилиги каралган баягы статья күчүнө кирген. Ошонун негизинде булар ошону баягы баштап маселелерин айтабыз деп баягы ошол конечный пункттарда ошол маселелерди карап бергиле деп кайрылышты. Анан ошонун негизинде мэрияда жетекчилер менен мэрдин алдында жолугушуу болду. Эми кыскача айта кетсек, ошол маселелердин баардыгын карап чыга турган болдук. Кээ бир жерлерде эми баягы мэрияга тиешелүү эмес маселелер бар. Эми бул страхованияны камсыздоону бул баягы өкмөттүн токтому менен киргизилгенден кийин бул баардык жалпы республикага таандык маселе. Ал эми тариф маселеси да каралып атат. Эми тариф маселесин биздин мэриядан айтылды. Бул эми баягы элди дагы ойлош керек да. Анан биякты да ойлош керек. Ортодон бир кичинекей бир оптимальный вариант карап туруп маселени карайлы деп сүйлөшүлдү. Ал эми дагы майда чүйдө маселелер бар. Эми формасы дегени, же болбосо кээ бир айдоочулар айтып атат, бизди ГАИ баягы аябай басым кылып эле штрафты аябай катуу салып атат. Ушул маселени карап бергиле деп. Эми айдоочуларга түшүндүрдүк. Эми нарушение кылбаса эч ким деле неметпейт. Бу жерде начальниктер, жана ГАИ начальниктери дагы айтып атат. Эгерде грубый нарушение кылсаңда баардыгы жооп бериш керек да. А так общественный транспортты бир кандайдыр бир деңгээлде остановка деп атат. Кээ бир жерден кайрылып атат. Ошолордун баардыгын карап беребиз деп ушундай маселелер каралды. 40 фирма жетекчи бар. Ошол айдоочулар менен иштешет. Биз айдоочулар менен иштешебиз, жетекчилер менен иштешебиз. Жетекчилерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. 3 айдан бери айтылып келатат. Айдоочулар менен ушул маселени так убагында каралбаган маселеден келип чыгып атат да. Анткени кээ бир мына айтып атпадымбы, жарымынан көбү уже полисти алган. Андай балдар бар. Албагандардан маселе чыгып калып, анан беркилер ошону баягы колдоп коюшту да, токтоп калышты. Эртең ишке чыгышабы? Эртең чыгышат. Бүгүнчү? Бүгүн эми мына азыр ойлоп атам, кечке маал чыгышат го.